Барыңарга жагымдуу күн достор. Марден Бөрбаев YouTube каналына кайрадан келгениңерге чоң рахмат. Мен бүгүн өзгөчө башкача бир чыгарылыш кылайын деп, маек сыяктуу чыгарылыш болот. Мындайча айтканда, баарыбыз азыр күнүбүздө аябай популярдуу форматта колдонуп аткан ChatGPT-ге мен тапшырма жөнөттүм. Мен азыр чет өлкөдө студентмин, чет өлкөдө окуп атам. Жана ошого жараша сен мага каалаган форматта суроолорду бер, мен ошого жооп берем дедим. Мындайча айтканда, ChatGPT менен кандайдыр бир деңгээлдеги маек десем болот да. ChatGPT'нин суроолорун мен даярдап алдым азыр. Бул жака жөнөттү. Мен бул жака коюп алдым. Көп кызыктуу суроолор бар экен. Мындай буга чейин укпаган, чет өлкөдө студент катары буга чейин укпаган суроолорду берди. Ошолорго жооп берип көрөйүн деп чечтим. Сен кайсы өлкөдө окуп атасың? Биринчи суроосу. Жана эмне үчүн ушул өлкөнү тандадың дейт. Мен азыр Түркия мамлекетинде окуп атам. Жана бул мамлекетти тандаганымдын эң негизги себеби бул жакка келүү башка мамлекеттерге караганда оңоюраак болчу. Мындайча айтканда, каалооң болсо эле келе бересиң да. Бул жака атайын бир экзамендерден өтүшүң шарт эмес, атайын узун документ процесстери жок, жеңилирээк болчу башка өлкөлөргө караганда. Биринчиден ошол себептен тандадым. Экинчиден, бул Түркиянын көп шаарлары туристтик жерлер, эс алуучу жерлер, деңиздери бар, экономикасы өнүккөн өлкө. Ошон үчүн Түркияны тандадым десем болот. Өзгөчө Түркиянын Измир шаарын тандагандын себеби деңизге жакын шаары, өзгөчө бир атмосферасы бар, тарыхка бай, маданиятка бай шаар болгон үчүн Измир шаарын тандагам. Чет өлкөгө биринчи жолу барганда кандай сезимде болдуң? Биринчи жолу келгенде мен Манас университетинен бир айга жөнөтүшкөн, лагерь сыяктууга. Ошо биринчи жолу келгенимде мындай эч кандай таң калыштуу деле сезим болгон эмес экен. Анткени мисалы көп жылдан бери күткөн нерсе эмес болчу да. Бул кокусунан эле бат эле чечим чыгарылган чечим болчу Түркия. Ошон үчүн аябай таң калган эмесмин. Бирок ар бир кадамымды баскан жериме чейин, ар бир неме кылып ойлонуп аткан оюма чейин баарын тартып Инстаграмга аябай бөлүшчүмүн. Биринчи келгенде азыр азайып калды. Деңизди көргөндө аябай башкача сезим болгон. Аябай сүйүнгөм деңизди көргөндө, эми ушундай жерде жашаймбы, ушул жакты көрөмбү деп сүйүнүү, кубануу сезимдери көп болгон. Бирок экинчи тарабынан бир аз коркуу сезимдери дагы болгон. Аягына чейин алып кете аламбы деп, анткени туугандарыман, тааныштарыман айтканда, сен өзүң акта окуй албай калышың мүмкүн, финансылык жактан кыйналып калышың мүмкүн, Кыргызстанда эле окуй бер, Манас университети сени бекер окутуп атат дегене болбой келгем. Бирок ошондо дагы бир аз коркуу сезими болгон. Бирок кубануу сезими, сүйүнүү сезими андан да көбүрөөк болгон десем болот. Үчүнчү суроосу, жатаканада жашайсыңбы же Батирде турасыңбы, жашоо шартың кандай дейт. Мен бул жака келгениме уже 2,5 жыл болуп атат. 2,5 жылдан бери бир эле жатаканада жашап атам. Бул жеке, орусча айтканда частный жатакана. Бул жакта таңкы тамак, анан кечки тамак аябай жакшы деңгээлде берилет. Жатакананын шарттары, ичинде интернет бар, ойной турган жерлери бар, эс ала турган жерлери бар. Мындайча айтканда, адамга, студентке керектүү бардык нерсе бар да. Ар бир этажда китепканалары бар, иштей турган жерлери бар, бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мен азыр жатаканада жашап атам, экинчи жылымы. Биринчи жылда 4 киши менен жашагам. Быйылкы жылдын биринчи семестринде 3 киши менен жашадым. Экинчи семестрден бери жалгыз өзүм, жалгыз кишилик бөлмөдө жашап атам. Баалары дагы орточо, аябай жакшы десем болот. Башка бааларга караганда, анткени ичинде тамак ашы бар, интернети бар, комнатаңды жыйнап кетишет. Кыскасы бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мага эң ыңгайсыз жери, мен курстарды, сабактарды өтүп, түз эфирде сабактарым, конференцияларым көбүрөөк болгон үчүн мага жалгыз кишилик мындай жер керек болгон да. Анан Кудайга шүгүр, азыр экинчи эмеде, семестрде жалгыз кишилик бөлмөдө жашап атам. Бирок өз алдымча Батирде жашап көрүү дагы ойлорум бар. Буюрса кийинки жылдарданбы, же андан кийинки жылдарданбы, кеткенге чейин, окуум бүткөнгө чейин
өз алдынча Батирде жашап, өз алдынчалык жашоону дагы көргүм келет. Бул жактан продукталарды сатып алып, өзүң тамак жасап, кааласаң досторуңу, тааныштарыңы конок кылып үйүңө чакырып, каалагандай сабак өтүп, каалаганда кирип чыгып, мындай айтканда эркин жашагым келет. Бирок албетте кымбат болот. Жатаканага караганда көбүрөөк акча төлөйсүң, коммуналдык услугалары болот, өзүң тамак аш жасайсың, продукта сатып аласың. А жатаканада 2 маал сонун тамагы берет, сен ага тамак аш төлөбөйсүң. Только 1 айлык бааны төлөп коесуң, болду. Тамак ашы, уборкасы, тазалыгы, коммуналдык услугалары баары ичинде. Комфорт зона десем болот жатакана. Бирок комфорт зонадан чыгып, жаңы бир нерселерди жасап көрүш үчүн буюрса, алдыда мүмкүнчүлүгүм болсо, жеке өзүм жакшы бир райондо, мүмкүнчүлүк болсо деңизге жакын райондо Батирде жашап көргүм келет. Кыргызстандан кетерде эмнелерди алып бардың, эмнесин алып келбей калганыңа өкүнүп жатасың? Кыргызстандан келгенимде биринчи жылы ID карт паспортумду унутуп калгам. Ошого өкүнгөм. Андан сырткары алып келбей калган нерселериме өкүнгөн нерсем болгон эмес. Керек болсо эмеден килограммдан чемодандан ашып кеткен жүк кылып көп нерсе алгам. Китептерим эле көп орун ээлеген. Но быйыл экинчи жылы келатканда чемоданым эмесинен жакта көрсөтүлгөн нормадан ашып кетип, ачып бир канча китебимди чыгарып, үйдөгүлөргө салып берип жөнөткөм да, ошо чемоданга китеп көп болуп, килограмм оор болуп кеткен үчүн. Адак алып келбей калганыма өкүнгөнүм болгон эмес. Чет өлкөдөгү окуу системасы менен Кыргызстандагы окуу системасында кандай айырма бар? Кыргызстанда жамандагандай болбойм, бирок Кыргызстанда көп окуу жайларда тааныш билиш, эптеп-септеп окуп кетүү дегендер бар да, баарында эмес, мен уккандардын көбүндө. Анан бул жакта болсо андай жок. Окусаң өтөсүң, өз күчүң менен окубасаң калып каласың. Тааныйбы, тааныбайбы иши жок. Анткени бул жакта бүт система, бүт компьютерге киргизилген, экзамендердин баары ошол жактан эсептелинет. Мугалимдер керек болсо кээ бир экзамендерди мугалимдер текшербейт, дароо компьютер текшерип, дароо сайтка жүктөп коет. Мугалимдердин колу тийбейт да, баракты берет, киргизип коет. Бул жакта окуу системасы бир аз оор, бир аз эмес, аябай эле оор. Бирок жакшылап окусаң, жакшы нерселерди, сапаттуу нерселерди үйрөнөсүң. Анан мындай өзүң эсиңде калат, өз күчүң менен бир нерсе кылган болосуң. А Кыргызстанда реферат жаздырып, анан конспект жаздырып, анан бир нерсе тапшырма берип, Кыргызстандагыга караганда Түркиядагы окуу дагы да сапаттуураак деп эсептейм. Андан сырткары окуу демекчи, бул жакта студенттердин арасында бир мындай түшүнүк эмес, мындай эреже сыяктуу бир нерсе бар. Кыргызстанда мисалы студент болсоң, 1-2 жума окугандан кийин дароо бири-бириңе бир тууган болуп, жуурулушуп, дос болуп, чогуу отуруштарга барып, чогуу ифтарларды кылып, мындайча айтканда бир группанын баары чогуу жүрүп калат го. А бул жакта андай эмес. Мен уже биякта экинчи жылым окуп атам. Группадан аз эле кишини тааныйм. Жана башка кишилер да бири-бири менен мындай таанышпайт да. 3-4 киши таанышып, 3-4 киши мындай группа, компания болуп жүрө беришет. А общий группа чогулуп бир нерсе кылуу, общий группа чогулуп мугалимдин майрамын куттуктоо, общий чогулуп дагы бир иш-чара өткөрүү деген андай нерсе жок биякта. Университетке барасың, окуйсуң, конспектин жазасың, кетесиң, экзаменге келесиң, ошону тапшырасың, болду. Иш-чараларга кааласаң катышасың, кааласаң катышпайсың. Ошондой, мындайча айтканда, бир аз өзүмчүлүрөөкпү, ушундай да. Мындай общий группа менен жалпы чогулуп иш-чара кылуу деген нерсе жок. Мен мисалы университеттен 4-5 кишини эле тааныйм, бирок алар менен сыртта жолукпайм. Дос болуп, башка учурларда туулган күнгө барып ушинтип катташуу жок. Университеттеги досторума айтып атам. Университетке барганда салам кандайсың деп сабак тууралуу сүйлөшүп, эгер арада эс алуу переменалар болуп калса сыртка чогуу чыгып чай май ичебиз, а бирок сыртта андай жакын дос болуу жок. Уже экинчи жыл кетип атат. Жана мен муну көп кыргыз студенттерден уктум. Кыргызстанда студент болсоң, жыргал, тоого чыгасың, пикник кыласың, ифтар кыласың, толтура нерселерди кыласың дейт. А биякта андай нерсе жок. Бул мага жакпайт мисалы. Мен студент болуп, студенттик жашоомду группалаштар менен өткөрүп, мугалимдер менен иш-чараларды кылып, мисалы мектепте, университеттерде эле болот го, майрамга карата бир иш-чаралар болот, студенттер өткөрөт. Студенттерге же кандай бир группага бир тапшырма берет. Мисалы Норуз болсо, бул группа бий кылат, бул группа тамак жасайт, бул группа ырдайт деген сыяктуу берилет го. Андай нерсе жок да, биякта коллективный работа жок.
ар ким өзү менен өзүм өлбөйүн, өзүм арабамды тартпайын дегендей. Мунусу мага бир аз жакпайт. Эгер Кыргызстандагыдай болсо, мүмкүн жакшыраак болмок беле деп ойлойм. Андан кийинки суроо: сабактар англис тилинде өтөбү же башка тилде окуйсуңбу? Кыйынчылыктар болду беле тил боюнча дейт. Сабактар факультетке, бөлүмүңө жараша болот да. Кааласаң англис тилиндеги бөлүмгө тапшырсаң, англис тилинде окуйсуң, түрк тилиндеги бөлүмгө тапшырсаң, түрк тилинде окуйсуң. Бирок мен бөлүмүм Америка маданияты жана адабияты, англисче айтканда American Culture and Literature деген бөлүм болгон үчүн меники 100% англис тилинде болот. Англисче сабак окуйбуз. Башка бөлүмдө мисалы экономика, туризм, менеджмент деген бөлүктөр бар. Аларда дагы тандоо болот. Тапшырып атканда, сен университетке подача кылып атканда, кайсы тилде окуйсуң, ошону тандайсың. Түркчө же англисче. Анан мен англисче бөлүмдө окуйм. Жана бул бөлүмдө тандаганыма аябай сүйүнөм. Бир жагынан англис тилин дагы жогорулап, англис тилинде көп нерсе, англис тилинде негизи билим алган жакшыраак деп эсептейм да. Түрк тилинде болсо, ансыз деле түрк тилин билесиң, ансыз деле Туркияда жашап түрк тилин жогорулатсаң болот. Англис тилинде бөлүм окуган үчүн сабактарың бүт баары англис тил, академический английский болгон үчүн сага аябай көп плюс болот да. Жок дегенде сен англис тилиң аябай жакшы англис тилиң болуп чыгат бүткөндө. Дос табуу оңой болду беле? Кантип жаңы досторду таптың? Бул дос табуу кишинин, ар бир адамдын өзүнүн характерине, ар бир адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша болот деп эсептейм. Эгер адам ачык, дружелюбный киши болсо, анда бат эле тил табышып достошуп кетет. Интроверт болуп, жабык, мындай көп сүйлөбөгөн киши болсо, анда алар дос табып, достор менен жүрүү кыйыныраак болот деп эсептейм. Мен өзүмдү экстраверт деп эсептейм. Жаңы адамдар менен таанышууну жактырган киши деп эсептейм. Ошого мен үчүн оңой эле болгон. Мен биринчи жылы келгенде, университет ачылганда выставка болгон да, университетте бүт студентский клубтардын таанытуу иш-чарасы болгон. Ошол жакта мынтип айланып, ар бир студентский клуб менен таанышып жүрүп, театр клубуна жазылгам. Негедир ага чейин мен актер болгум келип, ушундай кыялым бар эле, бирок актер болсоң Кыргызстанда шылдыңдагансып, актерлорго артист адам болбойт дегендей мындай түшүнүктөр бар болгон үчүн мен ошондой оюм бар экен да, кийин билдим. Анан театрды жолгондо тапшырсам эмне болот эми, чет өлкөдө түрктөр эч нерсе дебейт, биякта эч ким деле тааныбайт, өзүм сахнага чыгып, өзүм сынап көрөйүнчү деген мындай ой менен жазылып койгом. Кийин жазылганым эсимден эле чыгып калыптыр. Бир айдан кийин мага чалышып, ушул күнү таанышуу сабагы болот, ушул жака келесиң деп чакырышкан. Анан ошо театрга барып, сахнада өзүм чыгып, актер катары өзүмдү көрүп, аябай жакшы тажрыйба болду. Бул театр боюнча дагы отдельный бир өзүнчө видео тартып чыгарсамбы деген ойлорум бар. Ошол жактан мен көп досторду таптым. Түрк досторду. Мисалы, университетке караганда мен театрда аябай көп досум бар. Университеттеги караганда, жана алар менен күнүмдүк турмушта дагы театрдан сырткары жолугушуп, бири-бирибизди катташып, туулган күндөрүбүзгө барып, ооруп калсак зыярат кылып, бири-бирибизди ошондой болду да. Дос табуу мен үчүн оңой болду. Театрдан көп дос таптым. Анан биякта студенттерге да айтмакмын, эгер бир өлкөгө чыгып калсаңар, именно ошол өлкөдө жашаган адамдар менен дагы достошконго аракет кылгыла. Анткени ошол өлкөдө адамдар менен таанышып, достошуп, алардын түшүнүгүн, алардын маданиятын, алардын үй бүлө структурасын үйрөнүп, ошол маданиятты дагы да жакшыраак, жакыныраак тааныганда жардам берет деп ойлойм да. Ошондой театрдагы досторума аябай ыраазымын. Алар көп нерсе үйрөтүштү мага Туркияда. Мол нерселерди кылбашың керек, мол нерселерди кылышың керек деп, алар менен азыр аябай жакын мамиледебиз. Чет өлкөлүк студенттер үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен? Мисалы, стипендиялар, жумуштар. Бул жакта бардык эле студенттерге бирдей эле. Чет өлкөлүккө мындай мүмкүнчүлүк, чет өлкөлүк эмеске мындай мүмкүнчүлүк деген нерсе жок. Бирок түрктөр өздөрү университетке контракт төлөшпөйт. Бекер окушат. Мамлекет бекер окутат түрк университеттерде. Бардык эмес, көп мамлекеттик университетте, дээрлик бардык мамлекет университетте түрктөр бекер окушат. Манас университетинин системасын билсең, ошол сыяктуу да. 11 классты бүтөсүң, орду тапшырасың, андан кийин чыгып Манас экзаменин тапшырасың, анан ошол жактан алган балыңа жараша факультет тандап окуйсуң. Бул жакта дагы ошондой. Так эле ошо Манастын системасындай да, окууну мектепте бүтүшөт, мамлекеттик экзаменге киришет, ал жактан алган баалына жараша жакшы, жаман, орточо университеттерге түшөт, анан ошол жактагы факультеттерди тандайт. Анан студент болуунун негизи чет өлкөлүк студент эмес, бардык эле студенттерге
эме кылат. Көп жакта арзандатуу скидкалар болот. Мисалы музейге кирсең, башкалар кымбат төлөп атса, сен арзан төлөйсүң. Автобус билеттери даже могу автобуска төлөгөн транспортный карталар болот го, ошол жака дагы башкаларга 16-20 лира болсо, студенттерге 8 лира. Мындайча айтканда 50%дан дагы арзан жеңилдиктер болот да. Ушундай көп жака жеңилдетүү бар. Мисалы башка шаарга автобус менен барам десең деле студенттерге жеңилдиктер каралган. Ошондой. Кыргызстандан эң көп эмнени сагынасың? Күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок мен Кыргызстан тамактарын аябай көп сагынам. Манты, лагман, самсы, плов, ошолордун баарын эң көп сагынган нерселеримден бири да. Үй бүлөлөрүмдү көп сагынбайм, жакшы көрөм, бирок бул жакта алыста жүргөнүм, алар сагынып, кусаланып, кыйналган жокмун. Анткени кичинекейимден бери алысыраак жашап, башка окууларды окуп жүрүп, мындай көнүп калсам керек. Күн сайын телефондон, видеозвоноктон, WhatsApp'тан сүйлөшүп, баарлашып, кабар алып турабыз. Бирок аларды аябай көп сагынбадым. Алардан караганда тамактарын көп сагындым. Негедир? Туура эмес түшүнүк болбосун. Күнүмдүк жашооң кандай өтөт? Бир күнүңдү сүрөттөп берчи дейт. Эми ар күн ар кандай болот? Бир күнгө окшошпойт. Окуу бар күндү эсептейин, элестетейин. Мисалы азыр бизде бир жумалык каникулга чыкканбыз, азыр окуу жок. Окуу бар күндөрү университетте сабак канчада башталат, ошого байланыштуу да. Кээ бирки сабактар эртең менен баштап түшкө чейин болот, түштөн кийин бүтөт. А кээ бирки сабактар түштөн кийин башталат, кечинде бүтөт. Ошондой. Эгер сабагым эрте башталса, ошого жараша 2-3 саат мурун турам, тамак жейм, иштеримди кылам, анан университетке барып, сабак окуп, анан түштөн кийин театрга барам. Театрда оюндарды даярдайбыз, сабак алабыз, дикция, мимика, ошо сахна туруштар, ошонун баарын үйрөнөбүз. А кечинде келип, көпчүлүк учурда өзүм курстарды өтөм, англис тил, түрк тил сабактарын өтөм. Ошол жакта сабак өтөм, тапшырмаларды текшерем, карайм, ошондой болот. Сабак жок күндөрү кээде мисалы мүмкүнчүлүгүбүз болсо, башка шаарларга, башка райондорго барып, айланып, деңиз жактарга барып, жакшы түрктөрдүн тамактарын, кафейлерди айланып келебиз да. Ар күн ар кандай болот. Бирок мындай орусча айтканда, биякта менин күнүм насыщенный өтөт да. Сабак, театр, жумуш, сабак, театр, жумуш. Же мисалы башка жака айланып жүрсөң деле, телефондо иштегениң үчүн биякта сабак аткарасың, үйрөнөсүң, окуучулардын тапшырмаларын текшересиң, аларга үйрөтөсүң. Андан сырткары бир контент жасайсың Instagramга, же калып калган сабактарыңды толуктайсың, ушундай. Мындай насыщенный толо өтөт. Мындай бош, зеригип, эмне кылсам экен, эмне кылышты билбей атам деген күн болбойт. Именно менде. Кийинки суроо, чет өлкөдө окуп жүрүп кандай жаңы хоббилерди же көндүмдөрдү үйрөндүң дейт. Жана айтып кеткендей эле, биякта театрды өзүмө жаңы хобби катары кабыл алдым. Кыргызстанга барсам деле кийин кошумча жумуш, кошумча хобби катары театрда ойногум келет. Театрда, сахнада роль алгым келет. Кинодо болобу, айырмасы жок. Театрды эң чоң алган, үйрөнгөн хоббилерим ошо театр. Андан сырткары эмне үйрөндүм? Китеп окуу адатымды дагы да жогорулаттым десем болот. Анткени дүйнөлүк классикалар менен, дүйнөлүк чыгармалар менен таанышып, аларга болгон дагы да сүйүүм артты. Анан англис тилинде китептерди, романдарды окуп, аларды анализдеп баштаган үчүн дүйнөлүк адабиятка жол алдым десем болот да. Мурун мисалы Кыргызстанда жүргөндө Кыргызстан, ашып кетсе орус адабиятын окусам, бияка келип англис тилинде дүйнөлүк классикаларды, Шекспир, тияк бияк, мындай көп нерселер менен таанышып, дүйнөлүк адабиятка кирдим жана китеп окууга сүйүүм дагы да арттырдым десем болот. Анан бул жака келип влог тартып, блогерлик жөнүмдү дагы да жогорулаттым десе болот. Анткени бул жакта айтып бере турган, бөлүшө турган нерселер аябай көп да. Ошого ошо блогерлик адатымды жогорулатып, өнүктүрүп, өстүрдүм десем болот. Чет элдиктер кыргыздар жөнүндө эмне деп ойлошот? Өзүң кандай түшүндүрөсүң? Дейт. Биякта түрктөр көбү Кыргызстанды Казакстан менен адаштырышат да, же Казакстан менен Кыргызстан бир деп ойлошот. Анан Казакистан, Кыргызстан деп ошентип адаштыра беришет. А көбү аттын этин жейсиңер, аттын сүтүн ичесиңер деп мындай таң калуу менен билишет. Анткени булар өздөрү аттын этин жеген харам деп, же кээ бирөөлөр макру деп билишет. Ошого аттын этин жешпейт, биякта такыр желбейт. Жейм десең да мындай башкача карагандар дагы болот да. Ошондой. Анан Кыргызстанды көбүнчө тоо, жаратылыш деп билет. Эми ар ким ар кандай билет, өзүнүн түшүнүгүнө жараша.
Анан кээ бирөөлөр мисалы аябай кедей өлкө деп билгендер дагы бар. Даже менин тааныштарым жаңы таанышып атканда, силер Кыргызстанда боз үйлөрдө жашайсыңарбы дагы деле, кир машина колдоносуңарбы, телевизор барбы, интернет барбы деп сурагандар дагы болот да. Анан албетте биyak жашоо бияктагыдай эле, боз үйдө жашап, ал жакта эс алганы чыгышат көбүнчө, жайлоого чыкканда боз үй тигишет, а күнүмдүк турмушта бияктагыдай эле квартираларда, үйлөрдө жашашат. Бияктагыдай эле жашоо, транспорт бардыгы окшош, үй техникаларында ошо кир машина, холодильник, телевизор баарын эле колдонобуз деп мындай бир аз таң калыштуу болот суроолору. Бирок эми ар ким ар кандай билет. Мен болушунча Кыргызстанды жакшы жактарын менен таанытканга аракет кылам. Окуудан тышкары эмнелер менен алектенесиң? Окуудан тышкары мен жана айтып кеткендей бош убактым жок, театрга барам, шашып мушуп, анан курстарды өтөм, сабактардагы иштеп, тил үйрөтүп, онлайн форматта. Күнүмдүк чыгашаларымды жабам. Ошондой биякта анан мындай мүмкүнчүлүк болгондо каникул учурларында башка шаарларга саякаттайм. Эң кызыктуу же унутулгус окуяңды бөлүшүп берчи. Эң кызыктуу жана эң унутулгус. Эсиме келбей атат азыр, бирок эстеп көрүп бөлүшөйүн, Азыр эсиме келбей атат эң кызыктуу окуя. Анан чет өлкөдө окугандарга кандай кеңеш бересиң дейт акыркы суроосу. Чет өлкөдө окуйм дегендерге биринчи жаңы нерселерге ачык болгула деп айтам. Мындай англисче айтканда flexible деп коет, икемдүү болгула. Мисалы чет өлкөгө чыкканда, мисалы бара турган өлкөңөрдүн тамагына азыртадан көнүп баштагыла, эмне тамак жешет экен, кайсы тамак кантип жасалат, ошону жегени көнгүлө, анткени кааласаңар каалабасаңар ошол тамактарды жейсиңер. Анан ал жактын маданиятына көнгүлө, мисалы биякта көбү түрктөрдүн көбү тамеки чегишет. Буларга даяр болгула, икемдүү болгула да. Анан эмоционалдык жактан дагы даяр болуу аябай маанилүү деп ойлойм. Үй бүлөңөр сагынышыңар мүмкүн, чет жерде жүрүп өзүңөр жалгыз сезишиңер мүмкүн, ата-энеңер сагынып кыйналышыңар мүмкүн. Бирок ошол нерселерге азыртадан даярданып, реалист болуп, эгер мен ошого даяр болуп, ошону жеңериме ишенсем жана жеңем десем, мен барышым керек. Анан ишенбейм, корком, барбайм десең, анда барбашың керек деген деп эсептейм да. Даяр болуш керек эмоционалдык жактан. Анан туруктуулук маанилүү деп ойлойм. Мисалы оорчулук, кыйынчылык албетте болот. Бардык жерде эле кыйынчылыктар болот. Анан мисалы окууда кыйналып, түшүнбөй же экзаменден өтпөй калсаң, же бир кыйынчылык болуп калса, дароо таштап кетип калам, мен башка кылам дей тургандан алыс болушуңар керек деп ойлойм. Жанакы сөз бар го, үйлөнөрдөн мурун көзүңөрдү чоң ачып, жар издеп, анан үйлөнгүлө. Анан үйлөнгөндөн кийин көзүңөрдү бекем жумуп алып, дагы башка жаңар жумуп алып, жашагыла дейт го. Ошол сыяктуу эле, ошол мааниде бул жака да чет өлкөгө тапшырууда, келүүдө жакшылап карагыла, жакшылап ойлонгула. Мен колуман келеби, кыла аламбы, ишенемби өзүмө, жакшылап ошону ойлонуп көргүлө. Анан келгенден кийин артка жол жок деп мындай туруктуу болуп, окууңарды туруктуу окуп, жакшы нерселерди үйрөнүп кеткиле деп айтам да, жарым жолдо таштап коюп, өзүңөр дагы өзгөнү дагы кыйнабагыла деп. Аябай узун болуп кетпесин. ChatGPT мага аябай сонун суроолорду бериптир. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта тургула. Комментарийге өзүңөр кызыккан суроолоруңарды жазып койсоңор болот.